Саламатсызбы Нурайым. Сиздин курстардан окугам, бактылуу айым, премиумдагы окугам. Результат сонун дайыма сизди сунуштап жүрөм. Канча курс өттүм, сизчери кыска жөнөкөй тил менен түшүндүрүшпөйт экен. Менин суроом бар. Күйөөм секске жакын, а мен такыр желанием жок. Эмне кылсам болот? Үйлөнгөнүбүзгө 7 жыл кетти. Күйөөм тажай баштады. Акыркы күндөрү жакшы көрөм, бирок ушул кеч кирди эле проблема дейт. Совет берип коюңузчу дейт. Аялдын сексуалдуулугу, секске болгон каалоосу, эркекке болгон каалоосу эч кимдин көз каранды эмес. Тилекке каршы көп айымдар менин сексуалдуулугумду эркек келип ойготуш керек. Эркек мени каалатыш керек деп ойлойт. Андай эмес. Биздин сексуалдуулугубуз өзүбүздүн эле колубузда. Мен бул китебимде кызга кыркөөдөн тыюу жана премиум курсумда ошол тууралуу аябай көп кызыктуу маалыматтар бар. Бирок азыркы видеодо мен силерге ошо сексуалдуу болуш үчүн эмнеден башташ керек? Ошону айтып берейин. Биринчи ирет жок дегенде эртең менен туруп көзгөдөн денеңерди жалаңач бойдон ич кийимчен бир сыйра суктанып караганды үйрөнгүлө. Карап, сылап, жайлап. Биз дайыма шашкылыктап жүрөбүз. Сексуалдуу аял эч качан шашкылыктап жүрбөйт. Жайлап, өзүңөргө убакыт бөлгөндү үйрөнүшүңөр керек. Ооба бул оор болушу мүмкүн, ооба убакыт аз болушу мүмкүн, ооба жумуш көп болушу мүмкүн. Бирок эгерде сексуалдуу болом десеңер, биринчи ирет жайлап, өзүңөргө кам көрүүгө убакытты бөлүшүңөр керек. Бет майларды сүйкөгүлө, шашпай. Денеге май сүйкөгүлө, колго май сүйкөгүлө. Бутка май сүйкөгүлө. Чачыңарды шашпай тарагыла, шашпай боёңгула. Кийимдерди дыкаттык менен үтүктөп, жанагы буу болсо буу менен буулап, жакшы атырлардан сээп, шашпай жасанып, анан чыккыла. Сумкадагы эски нерсенин баарын алып салгыла. Сумканы таптаза тыккан кылып бут кийимдерди жалтырата сүртүп чыккыла. Мына сексуалдуулук ушундай жөнөкөй нерселерден башталат. Калган көп маалымат менин китептеримде жана курстарымда.